أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Жалпыңыздарга жараткандын мээримин, ырайымын, берекесин каалаймын. Башы мээримдүүлүктүн, ортосу кечиримдүүлүктүн, аягы дозоктон кутулуунун айы болгон ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Учурдан пайдаланып, мусулман бир туугандарымдын туткан орозолорун кабыл болуусун жараткандан тилеймин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кутсей бир хадисинде قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Аллах айтты: Kullu amel ibni adam lah. Ар бир адам баласынын кылган иш аракети өзү үчүн. Мисалы, намаз окусак өзүбүз үчүн окуйбуз. Себеби акыретте жакшылардын катарына кошулайлы дейбиз. Илим алсак өзүбүз үчүн илим алабыз. Илля сиям фа иннаху ли ва ана ажри би. Ал эми орозону мен үчүн тутушат, жана анын сообун өзүм беремин дейт. Орозо туткандардын акыретте сыйлануучу белеги бул Райян жаннаты. Бирок албетте жыл ичинде каалагандай күнөө иштерди жасап, каалагандай Алланын буйруктарына моюн сунбай жүрүп, орозо учуру келгенде гана орозо кармоо аркылуу биз ал жаннатке татыктуу боло албайбыз. Ал эми азыр мен сиздер менен Рамазан айынын ичиндеги эң маанилүү түндөрдүн бири Кадыр түн туурасында кеп кылып берем. Кадыр деген сөздүн мааниси ислам аалымдарды 3 түргө бөлүп карайт. Биринчиси бул кадыр. Кадыр деген сөздүн мааниси кадырлуу, урматтуу деген маанилерге келет. Эгерде бул түнү ибадат менен алектенген кулдарга Алланын кадырына ээ болуу мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми экинчиси бул өкүм түнү деп аталат. Бул түнү Алла Таала тарабынан бизге жазылган өкүмдөрдүн жыйыны жазылат. Мисалы үчүн бул түнү ким бул дүйнөдөн кайтат, ким бул дүйнөгө келет, же болбосо ким кандай ырыскыларга жетет деген сыяктуу өкүмдөр жазылат. Ал эми үчүнчү мааниси бул араб тилинде кадрун деген сөз кысылуу, тардык деген маанилерге да келет. Мунун мааниси ал түнү асмандан жерге шунчалык көп периштелердин түшүүсү аркылуу алардын көптүгүнөн улам жер бетинде бут коюуга орун калбай калгандыгынын түшүнсөк болот. Ал эми кадыр түндүн убактысына келе турган болсок, кадыр түндүн убактысы такдан айтылган эмес. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде кадыр түндү Рамазандын айынын ичинен издегиле дейт. Дагы бир хадисинде тагыраак кадыр түн Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да кадыр түндүн акыркы 10 күнүндө ибадаттарды аябай көп кылып, ошондой эле үй бүлөсүн да ибадатка тургузуп, пайдалуу жумуштарды, амалдарды көп жасаган. Ислам аалымдары кадыр түндү Рамазандын 27 түнүндө тосууну көпчүлүк аалымдар ыктымалдуу түрдө айтып кетишкен. Себеби дегенде бул төмөндөгү хадисти далил катары айтышкан. Бул эгерде кимде ким кадыр түн Рамазандын акыркы 10 күнүнүн так күндөрүндөн издегиле дейт. Бул деген нерсе Рамазандын 21, 23, 25, 27 жана 29 күндөрүнө дагы келет. Ал эми дагы бир хадисинде кадыр түн Рамазандын 27 күнүнүн түнү деп айтылган. Ошол себептен көпчүлүк мусулман
мусулман калктар Рамазандын 27 түнү Кадыр түнүн тосуп келишет. Негизи эле бул эң маанилүү нерсе, бул Кадыр түн бизге Алла Таала тарабынан белек кылып берилген деп айтсак болот. Себеби дегенде бул Кадыр түнү жөнүндө Куранда бир толук сүрө түшүрүлгөн. Ал сүрө Кадыр сүрөсү деп аталат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил Кадр. Акыйкатта биз Куранды Кадыр түндө түшүрдүк. Адамдарга туура жол көрсөтүүчү Куран китебибиз Кадыр түнү түшө баштаган. Эң алгачкы Алак сүрөсүнүн 1-аятынан 5-аятка чейинки сүрөлөрү Кадыр түндө түшкөн. Ал эми калган Куран китеби пайгамбарыбыздын пайгамбарлык милдети жүктөлгөндөн кийин 23 жыл бою бөлүк-бөлүк абалда түшүрүлгөн. Демек бул сүрөдөн биз Кадыр түндүн канчалык маанилүү экендигин билсек болот. Ал эми 2-аятында "Вама адрака ма лейлатул Кадр". Кадыр түнүнүн эмне экенин билесиңби? Лейлатул Кадри хайрун мин альфи шахр. Кадыр түн 1000 айдан да жакшыраак. Кадыр түндө кылынган ибадаттар, жасалган сооп иштер 1000 айда жасалган сооп иштердин соопторунан дагы жогору, артык экендигин бул жерде айтып турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде "Ман кама лейлатал Кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин дамби". Эгерде ким Алланын бар экендигине, бир экендигине жана ошондой эле Кадыр түндүн берекелүү экендигине ишенип, бул түндү ибадат менен өткөзсө, анын өтмүштөгү бардык күнөөлөрү кечирилет деп айтылат. 1000 айдан артык дегенибиз бул жылга эсептеп келгенде 83 жылга тете болот экен. Эгерде бир адам Кадыр түнүн ибадат менен өткөзсө, өмүр бою ибадат кылганга же болбосо 83 жыл ибадат кылганга тете сооптор жазылат. Андан кийинки аятыбызда "Таназзалул малаикату вар руху фиха биидни роббихим мин кулли амр". Ал түндө жараткандын буйруктарын аткаруу үчүн периштелер жана Жабраил алейхиссалам түшөт. Салаф алымдарынын айтуусуна караганда, периштелердин бул жер бетине түшүүсү шунчалык көп болгондуктан жер бетине аябай көп ошол түнү түшкөндүктөн бут коюрго да орун калбай калат деген түшүнүктөгү көз караштарын айтып кетишкен. Андан кийин акыркы аятта "Саламун хия хатта матла'ил фажр". Ал түндө таң атканга чейин тынчтык, амандык өкүм сүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кадыр түндүн өзгөчө берекелүүлүгүнө, сооптуу экендигине өзгөчө басым жасап кеткен. Бир күнү Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга кайрылып, "Эй Алланын расулу, эгер мен Кадыр түнгө туш болуп калсам, кандай дуа кылайын?" деп сурайт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге кайрылып, "Аллахумма иннака афувун каримун, тухиббул аффа фа'фу анни". О Аллахым, сен кечиримдүүсүң, жоомартсың, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени да кечиргин деп дуа кыл дейт. Биз Кадыр түнү кандай ибадаттарды кылсак болот? Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, шартына жараша намаз окуса болот. Эгер Куран окуй алса, Куран окуш керек, эгер окуй албаса, угуусу керек. Көп тооболорду кылып, өтмүштөгү күнөөлөрүнө тооболорду кылып, жараткандан жалбарыш керек. Зикирлерди көп айтыш керек. Мисалы үчүн ла хавла ва ла куввата илля билля, субханаллах, Аллаху акбар, астагфируллах деген сыяктуу зикирлерди көп айтуубуз керек. Сөзүмдүн аягында улуу Рамазандын урматына, Кадыр түндүн урматына жараткан баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун, жан дүйнөбүздү
руханий дүйнөбүздү байыткан болсун, туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.